ата бабаларды эскерүү. 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Анын алкагында бүгүн Жалал Абад шаарынын Борбордук аянтында эскерүү иш-чарасы өттү. Ага областык жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме жамааттары, шаар тургундары, мугалимдер жана студенттер катышты. Жыйналыштын алкагында эң алгач катышуучулар ата бабаларды эскерүү күнүнө арналган мемориалдык тактайчага гүл коюшту. Андан соң иш-чаранын расмий бөлүгү орун алып, 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү, Октябрь революциясы, 1937-38 жылдардагы репрессия курмандыктары. Мындан тышкары кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра куруудагы маанилүү окуялар, ата бабалар жана тарыхый инсандар эскерилип, Куран окулду. Эске салсак, тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү өлкөбүздө 2017-жылдан тарта белгиленип келүүдө. Тарыхын унуткан эл эртеңки келечегин таппайт деп коет. Андыктан биз ушул жерде турган ар бир шаардыктар, ар бир өсүп келе аткан муун эртеңки тарыхыбызды унутпай, аны эскерип, дайыма окуп турууга милдеттүүбүз. Ошонун натыйжасында, ошолордун эмгектеринде биз билим алып, алардан тажрыйба топтоп, биздин өзүбүздүн шаарыбызды, мамлекетибизди өнүктүрүүгө салымыбызды кошобуз деп ойлоймун. Ошол өтүп кеткен мурунку доордогу мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү инсандардын тарыхын, таржымаарын билмейинче алар эч качан мындай бир тарбия алуусу мүмкүн эмес деп айтам. Биз баалап, сыйлап ошол эскерүү күндөрүн мындай бир татыктуу өткөрүп, ошо өтүп кеткен ата бабаларыбызга мындай бир кылган иштерине сыймыктанып, алардын өмүр баяндарын кеп кылып, алардын баскан жолдорун тарых катары мындай бир баалап, аныктап жаштарга айтып турушубуз бул парыз деп ойлойм.